Саламатсыңарбы? Мен Сүйүнова Зүлфия, Кара Суу районундагы номер 58 Актор орто мектебинин тарых мугалими. Бүгүнкү сабагым 9 класста адам жана коом предмети боюнча болмокчу. Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Сиздерге сабакты баштаардан мурун баардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалаймын. Асманыңыз дайыма ачык болсун, эли журтубузда дайыма аманчылык, тынчтык болсун. Эмесе балдар, дептериңерди, ручкаңарды даярдап, жакшынакай болуп, сабакка көңүл бурсаңыздар. Бүгүн сиздер менен өтө турган темабыз жаран, бийлик, демократия. Бул тема өтө чоң, көп маалыматты камтыган тема болгондуктан, мүмкүн болушунча мен сиздерге негиздүү жерлерди, маалыматты бергим келди. Балдар, сабакты баштаардан мурун сабактын максаттарына көңүл бурсак. Бүгүнкү сабакта окуучулар жаран, бийлик, демократия деген сөздөрдүн аныктамасын түшүнүшөт. Демократиянын принциптери, баалуулуктары, бийликтин бутактары жарандык жөнүндө маалымат алышат. Жарандын укуктары жөнүндө биле алышат. Демократиялык баалуулуктарды бийик туткан активдүү жаран болуп тарбияланышат. Эгерде ушул коюлган максаттардын баардыгын балдар сиздер менен биргеликте биз чече алсак, ушул берилген тапшырмалардын баарын аткара алсаңыздар, анда биз өзүбүздүн сабагыбыз максатына жетти деп айта алабыз. Эмесе, биринчи сабакта жаңы темадан мурун өтүлгөн темалар боюнча сиздерге суроолорду берсем. Биринчи суроом укук бузуулардын себептери. Экинчи суроом инсанга каршы жасалган кылмыштарга кайсылар кирет? Менчикке каршы жасалган кылмыштар кайсылар? Ушул 3 суроону биз мурунку темалардан өткөнбүз. Мен сиздерди ойлойм, дептериңиздерге жазып, бул суроолорго жооп бере алат деп ойлоймун. Анда эмесе балдар, жаңы темага көңүл бурсак. Жаран бул кайсы бир мамлекетке берилгендигин аныктоого милдеттүү жана ал өлкөдө туулгандыгына байланыштуу ошол мамлекеттин коргоосунда болууга укугу бар адам. Жаранга тиешелүү укуктар берилет. Демек, жарандык бул жарандын статусу, укуктук абалы. Ал статус ага укуктарды жана артыкчылыктарды берет жана бир далай милдеттерди жүктөйт. Балдар, бийлик деген сөзгө аныктамасын сиздерге түшүндүрсөм. Бийлик бул кандайдыр бир каражаттардын жардамы менен адамдардын ишмердигине, жүрүм-турумуна белгилүү бир таасир көрсөтүү жолу жана мүмкүндүгү саясий үстөмдүк мамлекеттик органдардын системасы болуп саналат. Мамлекеттик бийликтин уюштуруунун негиз салуучу принциби болуп бийликтердин бөлүнүү принциби эсептелет. Бул принцип англичан Джон Лок тарабынан көтөрүлүп, француз агартуучусу Шарл Монтеске тарабынан өрчүтүлгөн. Мамлекетте бардык бийлик алардын аткарылган иштерине ылайык 3 бутакка бөлүнөт. Биринчи бутагы бул мыйзам чыгаруу бийлиги, экинчи бутагы аткаруу бийлиги, үчүнчү бутагы бул сот бийлиги болуп эсептелет. Бул бийликтин 3 бутагына кийинки сабактарда кеңири токтолобуз. Бийликти бөлүштүрүп алуу менен республикалык башкаруу элдик өкүлчүлүктүн өнүккөн системасы анын ишке ашырылышынын көрүнүшү болуп саналат. Балдар, эми демократияга көңүл бурсак. Демократия бул мамлекеттик түзүлүштүн, конституциянын жана мыйзамдардын үстөмдүгү, элдик бийлик жана саясий плюрализм, жарандардын эркиндиги жана теңдиги, адам укугунун кол тийбестиги өңдүү принциптерин таанылышына негизделген түрү. Демократия кайсы тилден алынган? Ал которгондо эмнени түшүндүрөт? Мен сиздерге түшүндүрүп кетсем. Демократия грек тилинен которгондо элдик бийлик дегенди билдирет. Демократия бул элдин эл аркылуу жана эл үчүн башкаруусу болуп эсептелет. Бул аныктаманы 1863 жылы АКШнын президенти Авраам Линкольн өз убагында берген. Бул мында
Эл деп бардыгы байлары, кедейлери, шаардыктары жана дыйкандары жөнүндө айтылган. Азыркы мезгилдеги демократиянын шарттары Англиялык 1640-жылдагы революциянын, АКШнын көз карандысыздык үчүн күрөшүнүн 1776-жылы, Француз революциясынын 1789-жылы жүрүшүндө негизделген. Анда бардык адамдардын мыйзам алдында теңдигине, эркиндигине негиз салынган. Эми балдар, демократиянын принциптерине токтолсок. Бул эл бийлиги, шайланган өкмөт, азчылыктын укуктарынын корголушу, адам укуктарынын жана эркиндиктеринин гарантиясы, эркин жана акыйкат шайлоолор, мыйзам алдында бардыгынын теңдиги, көз карандысыз сот, плюрализм, көз каранды эмес массалык маалымат каражаттары, кызматташтык, жарандардын саясий партияларды, коомдук уюмдарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү. Мына ушулардын бардыгы демократиянын негизги принциптери болуп саналат. Эми балдар, окуучулар, сиздер менен бирдикте демократиянын кандай баалуулуктары бар, ошого токтолуп кетсек. Биринчи баалуулугу бул теңдик, адилеттүүлүк, башкарууга катышуу, укуктар менен эркиндиктердин бузулгустугу, адам өмүрү, эркиндик, жекече турмуш. Жарандык, бийликтин эл алдында эсептешип туруусу, өз алдынча башкаруу, адилеттүү сот, бийликти кыянаттык менен пайдалануудан коргонуу — бул демократиянын баалуулуктары болуп эсептелет. Балдар, бүгүнкү сабактан алынган маалыматтар боюнча мен сиздерден сабакты бышыктасам. Сабакты бышыктоо үчүн сиздерге мен төмөнкүдөй суроолорду берем. Дептериңиздерге жазып, ушул суроолорду жазып алып, өзүңүздөр мен берген маалыматтан сырткары окуу китебиңиздерди карап, дагы толуктап жазсаңыздар болот. Биринчи суроом: жаран деген сөзгө кандай аныктама бересиңер? Экинчи суроом: демократиянын баалуулуктарына эмнелер кирет? Сабакты бышыктагандан кийин балдар, мен сиздерге үй тапшырмасын берсем. Үй тапшырмасы бардыгыңыздарга демократия жөнүндө эссе жазып келүү, өзүңөрдүн ой жүгүртүүңүздөрдү алынган маалымат боюнча окуу китебин карап, дептериңерге демократия жөнүндө эссе жазып келесиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.